Барно Ахматовамын, 30 жаштамын, Баткен шаарынын тургуну боломун. Азыркы учурда 2 баланын апасы, энеси мен учурда биз ошол эко продукция менен алектенебиз. Буга келип калган биринчи максатыбыз жолдошумдан башталган бул идея жумуш. Ал биринчи ушул нан азыктардан нан жаап, камыр туруш менен баштаганбыз. Себеп дегенде экөөбүздүн кесибибиз боюнча медицина кызматкерлерибиз биз ден соолукту мындай кандай десем, көбүнчө адамга эмне пайдалуу, эмне зыян экенини көбүрөөк маалыматыбыз бар болгондуктан биз ар дайым жанагындай химикаттардан, башка кошулма заттардан элдерге мындай туура маалымат жеткирели деп баштаганбыз башындачы. Кийин анан бул уже баягы тренд болуп кетип, интернетке таркап, таанымал боло баштагандык. Андан кийин таанымал болгондуктан кийин бир айыл бир продукт деген долбоор бар Кыргызстанда, улуттук долбоор. Ошол долбоордон биякта координатор балдар биз менен байланышты. Силер ушул тармакта иштейт экенсиңер, чогуу иштеп көрөлү. Бизде Баткенден Баткендин чыккан, кандай десем, Баткенде өрүк көп болот го. Силерде өрүк көп экен. Ушундан эко продукция иштеп чыкпайлыбы дегенде биз сразу эле макул болгонбуз. Себеп дегенде бул тармакка өзүбүз жакын болчубуз да. Анан кийин чогуу иштешип, бизге ушул Япониядан өздөрү эмелер келди, кызматкерлер келип, рецептура ойлоп, чогуу иштеп, чогуу эме могу өрүктүн талканын биринчи иштеп чыкканыбыз ушул продукция болчу. Бул кандай көрүктөн жасалат. Эч кандай кошулмасы жок, дарыланган эмес, кандай көрүктөн жасалат. Буну кандай? Эмненин жардамы менен жасалат? Буну деген бизде чоң духовкабыз бар өзүбүздө. Анан ушул бир айыл бир продуктта ошол долбоорго киргенде бизге оборудование беришкен, чоң блендер. Биринчи биз печкеге салып, андан кийин блендерге салып, тазалап, блендердин жардамынан кийин ушундай ун алабыз. Буну азыркы учурда япондордо ар кандай кошулмаларга кошуп жейт. Эртең мененки балдарга кашага кошуп беришет. Андан сырткары эртең менен өздөрү деле 2 кашык чайга салып ичишет. Жана жөн эле ушундай түрүндө талкан кылып эле эртең менен 2 кашыктан ачкарын жеп алып ушинтип кетишеттер экен. Ден соолукка өрүктө өзүңүз билгендей өтө пайдалуу. Ден соолукка биринчи эле жана микроэлементтери көп мында. Микроэлемент деген биздин организмибизге өтө керек берүүчү зат. Биз көбүнчө углеводдор менен эле тамактанабыз да, кыргыздарчы. Камыр тамакка өтө басым көп жасайбыз. Макро, микроэлементтерди такыр эле мындай аз эле колдонот экенбиз да. Биз деле тиги ушулардан үйрөнүп, акыркы учурда ушундай продукцияларга басым, сухофруктыларга көп басым жасап калдык. Бул печеньялар, айгүл печеньялары ушул өрүктүн талканынан жасалат. Бул өрүктүн талканын биз биринчи ушул иштеп чыккандан кийин бизде өзүбүздүн политикабыз бар. Сөзсүз түрдө продукция лабораториядан өтүш керек. Бул дагы лабораториядан өткөн. Өтүп, ИАЭС деген Евросоюзский эмени документтерди алып, сырт жакка дагы сатканга укук алдык. Товар полный баягындай эмеден өткөн, мындай эч кандай ден соолук эмесиге кооптуу жок да. Бул айгүл печенье биздин Баткендин, Кыргызстандын маданиятыбызды чагылдырып, азыр рынокто баягындай конкуренция өтө көп да, мындай жөн эле чыгарып койсоң, анын товардын баалуулугун эч ким баалабайт. Сен өзгөчөлөнүп, башкача форматтан чыгышың керек болчу. Анан ошондуктан биз чогуу иштешип, бир айыл бир продукт менен давайте бизде ушундай гүл бар, айгүл деген өзүбүздүн маданиятыбызды чагылдырып кетели. Ошондо бул гүл печенье негизи жок экен да. Анан сонун идея келип калып азыр айгүл гүлүнүн формасыны чагылдырып түшүрүлгөн. Ичинде 100 грамм болот. Бул эко продукт болгондуктан баягындай аз болот ичинде. Бирок өтө калорийныйска бай. Бул жака бул талкан кошулат. Бул талкандан
данек кылат. Данекти дагы ун кылабыз блендердин жардамы менен. Анан өзүбүздүн ак турпактын күрүчү бар. Ошол күрүчтөн кошобуз. Анан сливочный масло кошобуз. Күрүчтүн унуну. Күрүчтү дагы биз таза күрүчтү тандап алабыз, эң жогорку сорттогу. Анан аны жууп, тазалап, кургатып, аны дагы ун кылабыз. Ошондо бул ундун ордуна күрүчтү ун кылып колдонобуз биз. Ручной работа. Ручной работа дегенде ар бир ушул гүлдү бирден колубуз менен чыгарып чыгабыз. Бул деген жанагындай ручной работада азыр эме өтө популярдуу болуп калды го. Биринчи эмеде ценит этип калыштылар. Ошондуктан буга азыр спрос өтө көп. Анан жакшы болуп жатат. Бул азыркы учурда ушул Бишкек шаарында бир айыл бир продукттун өзүнүн магазиндери бар. Ошол жакта сатыкка коюлат. Андан сырткары Манас аэропортунда duty free бар. Ошол жакта коебуз. Анан Японияга могул азыркы учурда ушул экспорт болот. Муну жакында дагы улучшать этип иштесек деген ойлорубуз бар да. Японияга бир айда бир жөнөтөм. Себеп дегенде бул колдо жасалган үчүн бир аз убакытты көп алат. Анан өрүк берет. Ошол бир эле күндө мен камырларды даярдап коемун. Анан бул деген өрүктөн жасалган азык. Температураны атайын минусовой температурада турат. Бир нече убакыттан кийин жанагы колумда иштеген кыздарды чакырам. Камыр даяр болду, келгиле деп. Анан алар келип жасап мага өткөрүп берет. Анан мен кайра эле жумуштан келип кечтүүнүндө көп убакытка созбой сразу эле упаковка кылып, түнү менен уктабай деле упаковка кылабыз көп учурда. Анан кайра жиберип коебуз. Ушундай